Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Менин да зээнимди кейитти. Кадамжайда өлтүрүлгөн кыздын окуясы боюнча президент үн катты. Баткен облусунун Кадамжай районунда 8-класстын окуучусу колдору артка байланып, жип менен муунтулган абалда табылган. Бул окуядан кийин кызга карата зордук зомбулук жасагандардын жазасын күчөтүүнү коомчулук айтып чыгышты. Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн кыздын окуясына президент Садыр Жапаров да реакция кылып, Facebook баракчасына билдирүү калтырган. Анда өлкө башчы бул иш жеке анын көзөмөлүндө болоорун белгиледи. Кадамжай районундагы жаш кыздын мыкаачы өкүлдөр тарабынан өмүрүнүн кыйылышы менин да зээнимди кейитти. Кыргыз эли байыртадан кыз балага өзгөчө мамиле жасаган. Мындай мыкаачылыкка бармак түгүл кыз балдардын бир тал чачына залал келтирбеген нарктуу эл. Президент жакында эле нарктуулукту сактоо жана жайылтуу тууралуу жарлык кабыл алганын бул бекеринен эмес деп белгилеген. Айтымында жарлык коомду сырттан кирген жаман адаттардан сактоо үчүн улуттук иденттүүлүктү калыбына келтирүү максатында алдын ала көрүлгөн аракет. Кадамжайдагы мыкаачылыкты баарыбыз жектейли. Жаш муундарга болгон тарбия насаатыбызды күчөтөлү. Ар бирибиз коом алдында жоопкерчилигибиз бар экенин эстен чыгарбайлы. Мен ички иштер министрлиги баштаган күч органдарына жана башка тиешелүү мекемелерге уул кыздарыбызга карата зордук зомбулуктарды алдын алуу иштерин күчөтүүнү тапшырам. Кадамжайда жасалган мыкаачылык кечиримсиз иш. Кылмышкерлер өтө катуу жаза алууга тийиш. Бул иш менин жеке көзөмөлүмдө болот деген президент. Кышында электр энергиясы өчүрүлбөй турганы айтылды. Кышында жылуулук берүү мезгилинде электр энергиясы өчүрүлбөй турганын Жогорку Кеңештин Отун энергетикалык комплекс Жер казынасын пайдалануу комитетинин 6 сентябрдагы жыйынында энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев билдирди. Ал депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, 6 сентябрга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 13,3 миллиард кубометрди түзгөнүн, бул күз-кыш мезгилине жете турганын айтты. Ал электр энергиясын импорттоо маселеси дагы каралып жатканын кошумчалаган. Өткөн кыш соңку жылдарга салыштырмалуу кыйла оор болду. Токтогул суу сактагычында суу өтө аз топтолгондуктан Кыргызстан электр энергиясын кошуналардан сатып алууга аргасыз болгон. Быйыл абал бир аз дурус экени айтылууда. Энергетика министрлиги тобокелге баргысы келбей, электр энергиясын кошуналардан буга чейинкиден да көбүрөөк сатып ала турганын билдирип жатат. Эксперттер кыштан чыгуу үчүн 16-17 миллиард кубометр суу керек экенин белгилешет. Бардык мечиттерде адам өлтүрүүнүн кесепети жана ыйман боюнча баяндар башталат. Кыргызстандын аймагындагы бардык мечиттерде адеп ахлак, ыйман, зынаанын шарияттагы орду, балдар тарбиясы, адам өмүрүнө кол салуунун кесепети боюнча баяндамалар жасалат. Бул туурасында муфтияттан кабарлашты. Баткен облусунун Кадамжай районундагы өспүрүм кыздын мыкаачылык менен өмүрүнүн кыйылышы боюнча Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы өлкө аймагындагы мечиттерде бешим жана шам намазынан кийин балдардын тарбиясы, ыйман жана адеп ахлактын, зынаанын шарияттагы орду, адам өмүрүнө кол салуунун кесепети, өспүрүмдөргө карата зордук зомбулуктарды алдын алуу жаатында баяндамалар жасалмакчы деп айтылган билдирүүдө. Муфтияттын эмгек жааматы Кадамжай районунун Халмион айылында зордукчулардын колунан көз жумган кыздын ата-энесине жана тууган уругуна терең кайгыруу менен көңүл айткан. Эсиңиздерге салсак, 4 сентябрь күнү Кадамжай районунда сел өтүүчү тоннелдин ичинен 14 жаштагы кыздын сөөгү табылган. Ал колу артка жип менен байланып, муунтулган абалда жаткан. Кылмышка шектүү катары Кадамжайдын Халмион айыл аймагынын 24 жаштагы, 25 жаштагы жана 27 жаштагы тургундары кармалган. Азыр Кыргызстанда болуп аткан кооперативдин айланасындагы ызычуу деп койсом болот. Бул кимдерге пайдада, кимдерге зыян. Вот эл өзү ошону ойлонуш керек да. Кооперативдер качан пайда болду? Бизге аз эле убакыт болду да, Кыргызстанда 4-5 жыл эле убакыт болду. Но ошол 4-5 жыл убакыттын ичинде канчалаган адамдарга жардам бере алды да кооперативдер. Азыр көпчүлүк элдерге кооперативдер жаман жагынан көргөзүүгө аракет кылып атышат да. Кооператив бул өзүбүздүн мындай карапайым элдер чогулуп ашар жолу менен бири-бирине жардам берүү да. Эгерде кооператив Кыргызстанда биринчи болуп
мындай кадам таштап башка өлкөлөрдө иштебесе, анда корксо болот. Кооперативдер деген башка өнүккөн өлкөлөрдө иштеп атат да. Иштегенде да ушундай жемиштүү иштеп атат. Кооперативдер иштеп аткан өлкөлөрдү карап көрсөңөр, банк аякта деле бар, бирок эч качан банк өзүнүн ставкасын көтөрө албайт. Анткени альтернатива бар. Эгерде азыр кооперативдерди Кыргызстанда өнүктүрүп ушундай бир нукка салып ала турган болсок, биздин банктар дагы ошол Европанын пайызына келип туура келет да. Мамлекет дагы азыркы учурду мындай туура түшүнүш менен кабыл алыш керек да. Кооперативдерди буттозбош керек. Муну туура кабыл алып, аны наоборот өркүндөтүш керек да. УКМК төрагасынын Кубок үчүн спартакиаданын жабылыш асеми болду. 6 сентябрда Ысык Көл облусунда УКМКнын бардык облустук башкармалыктарынын жана башка бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин жана ошондой эле УКМКнын ардагерлеринин катышуусундагы УКМКнын төрагасынын Кубок үчүн спорттук командалык түрлөрү боюнча жыл сайын өтүүчү республикалык спартакиада жыйынтыкталган. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин маалымдалгандай иш-чара спорттун 5 түрү – волейбол, футбол, баскетбол, шахмат жана стол тенниси боюнча өткөн. Спартакиаданын жалпы жыйынтыгы боюнча жеңүүчүлөргө төраганын кубогу жана байгелер ыйгарылган. Спартакиаданын жабылыш аземинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин орун басары, УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев катышкан. Өз кезегинде Камчыбек Ташиев бул иш-чарага катышкандардын бардыгына ыраазычылыгын билдирип, кызматкерлердин ыкчам иш-аракеттерин жогорку натыйжалуулугунун камсыз кылууну жана өздүк курамга тиешелүү тапшырмаларды берген. Жаңы министр Алымкадыр Бейшеналиевдин реформасын жогору баалады. Саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырова экс-министр Алымкадыр Бейшеналиевдин реформасын жогору баалады. Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент боюнча комитетинин 6 сентябрындагы жыйынында депутат Мейкимбек Абдалиев Батыровадан экс башкы бөлүмдүн кандай жаңычылдыктарын колдой турганын сураган. Мен аны абдан сыйлайм. Алымкадыр Савердинович саламаттыкты сактоо тармагынын өнүгүшүнө салым кошкон деп эсептейм. Ал баштаган реформаларды аягына чыгарам деп ишендире алам. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору, аймактык ооруканалар, поликлиникалар, балдар ооруканалары, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлору өзүнчө юридикалык жактарга айланды. Алардын өздөрүнүн координаторлору, жетекчилери бар. Бул жакшы. Кургагучу ооруканалары да туура жоюлду. Мисалы, ал жерде 30 кызматкер иште 5 гана адам дарыланчу. Бул акылга сыйбаган нерсе. Азыр бейтаптар поликлиникаларда дарыланып жатышат. Анын университеттер жана жеке клиникаларда жасаган иштеринин баары туура. Бул реформаларды аягына чыгаруу керек деп жооп берген Батырова. Салык кызматы Касымовдун өлүмүнө байланыштуу үн каткан. Салык кызматы салык кызматкеринин кайгылуу өлүмүнө байланыштуу анын үй бүлөсүнө көңүл айтат. Бул туурасында аталган кызматтан билдиришти. Мамлекеттик салык кызматы Ысык Көл району боюнча салык органынын кызматкерлеринин ортосунда 6 сентябрда түн ичинде болгон кайгылуу окуядан алардын бири бычактан алган жаракатынан улам ооруканада көз жумгандыгын өкүнүү менен кабыл алды. Мамлекеттик салык кызматынын жетекчилиги жана жааматы каза болгон Урмат Касымовдун үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтып, орду толгус жоготуунун азабын жана кайгысын тең бөлүшөт. Салык кызматы үчүн 2 кызматкердин иш учурунан тышкары чыр-чатагы кайгылуу аяктаганы өтө өкүнүчтүү деп айтылат көңүл айтуусунда. Эскерте кетсек, Ысык Көлдө 2 салык кызматкеринин чыры өлүм менен аяктаган 6 сентябрь күнү саат 3:10 чамасында Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт кызматына райондук аймактык ооруканадан билдирүү түшүп, анда Ананева айылынын 34 жаштагы тургуну курсагынан уштуу нерсе менен жаракат алып түшкөндүгүн жана жандандыруу бөлүмүндө эсине келбей каза болгондугун маалымдаган. Актер Чыңгыз Мамаевдин соту 12 сентябрга жылды. Чет өлкөлүк жаранды зордуктоого шектелип кармалган актер Чыңгыз Мамаевдин соту 12 сентябрга жылды. 6 сентябрдагы жараянда актерго каршы арыз жазган германиялык Сабрина Шуберт келбей калгандыктан сот ушундай чечим кабыл алды. Ишти Бишкектин Сверлов райондук соту жабык карап жатат. Бүгүнкү отурум учурунда сот имаратынын сыртына актердун жакындары, кесиптештери чогулуп ага кылмыш иши негизсиз козголгонун билдиришкен.
Мамаев 2022 жылы апрель айында зордуктоого шек саналып кармалган. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 155-беренеси сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракети менен иш козголгон. 1-апрелде Дулат Кожоев аттуу жаран үйүнө Германиядан конок катары келген Сабрина Шубертти Чыңгыз Мамаев зордуктаганын айтып чыккан.